Кыргызстанда сөз эркиндиги бар. Керек болсо бул багытта батыш өлкөлөрүнөн да ашып түшөбүз деп көкүрөк кагабыз. Бизде демократия, сөз эркиндиги бар экендиги рас. Ошол эле учурда аша чаап кеткен учурларыбыз да кездешет. Буга негизинен эркин маалымат каражаттарынын артында турган кожоюндардын заказ кылган музыка себепкер. Маалымат каражаты кайсы бир саясатчынын же саясий күчтөрдүн оппоненттерин каралоо акциясын жүргүзүү вазифасын аркалайт. Соңку жылдары медиа мейкиндигинде кескин өзгөрүүлөр орун алды. Маалымат каражаттары бир жагынан жабылып атса, экинчи жагынан жаңылары ачылып, айрымдарынын көшөгө артындагы кожоюндары көз көрүнүп алмашты. Натыйжада 4-5 медиа магнат тескеп алышты. Алар кимдер, четинен тизмектейбиз. УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев Аскар Акаевдин басма сөз катчысы болуп жүрүп, 2005 жылдын 24 мартында көк ала койдой сабалып, бир өлүмдөн калса Алмазбек Атамбаевдин доорунда жылдызы балбылдап жанды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясаты бөлүмүнүн жетекчилигинен 2014 жылдын августунда УКМКнын төрага орун басарлыгына секирик жасап, бир жыл өтпөй атайын кызматтын ана башчылыгына дайындалган. Экинчиси Алмазбек Атамбаевдин аппаратынын акыркы жетекчиси Алмаз Үсөнов. Анын карьералык өсүшүнө Абдил Сегизбаев чоң салым кошкон. Үсөновду студент кезинде Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын басма сөз кызматына жумушка алып, 2012 жылы өзүнүн ордуна бөлүм башчылыкка калтырып кеткен дагы Абдил Сегизбаев. КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков, ЛТРдин ген директору Айбек Мусаев, Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Эрнис Балбаков, Пирамида телеканалынын жетекчиси Аскат Алагөзов, бир катар облустук телеканалдардын башчылары Алмаз Үсөновдун ишенимдүү кадрлары. Үчүнчүсү айтылуу шопур атыккан Икрамжан Илмиянов. Атамбаевдин заманында капчыктын милдетин аткаруу менен бир катар телеканалдарды тартып, сатып алууну унутка калтырган эмес. Төртүнчүсү жакында эле президенттик аппарат жетекчилигинен кеткен Фарид Ниязов. Маалымат агенттиктеринин алдыңкы сабында турган Акипресс курамында Тазабек, Баракелди, Булбул, Турмуш сайттары кирет. Агенттигинин негиздөөчүсү Марат Тазабеков Фарид Ниязовдун жакын досу. Убагында 350 адам эмгектенген учурда банкроттук абалдыга кептелген Вечерный Бишкек басма үйүнүн ээси Александр Ябушкин Фарид Ниязовдун камчысын чабат. Мындан сырткары Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова аркылуу айрым мамлекеттик телеканалдарга таасир эте алат.